Алла Кур'анда ачык айкын я айюханнас, эй адамдар деп да кайрылды. Анткени ошол учурда адамдардын жүрөгүнө ыйман толук кире элек болчу. Ыймандын үрөнү чачыра элек болчу да, тайыз эле таптакыр. Ошол себептен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ми'ражга чыгып түшкөндөн кийин Аллах мени түнкү сейилге алып чыгып түшүрдү. Мен силерге мына нерселерден кабар берем деди эле. Пайгамбардын акыркы пайгамбар экенине ынанып турган кээ бир сахабалар кайрадан динден чыгып муртат болуп кетти. Ошон үчүн ошол учурда түшүргөн аят, Аллах Тааланын түшүргөн аяттары я айюханнас, эй адамдар деп эле жалп эле. Адамдар деген сөз айван эмес экендигинен кабар бергенине сөз да. Сен адамсың, эки буттун үстүндө жүрөсүң, акылың бар. Айвандан айырмаң эле ушул, адамсың деди. Андан кийинки түшүрүлгөн аяттар я айюхаллазина аману, эй иманга эми тамтуң басып келе жаткандар деди. Ал адамдар дегенден бир бакана, мындай бир даража жогору турган сөз бул. Я айюхаллазина, жана сөз кылып өттүк. Иманга эми ушинтип алып урушуп келе жаткандар. Ооба, азыр мыктык айткандай жарым жалаңач болуп бак элегин көрсөтүп туруп деле мен ыймандуумун деп атат. А бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачык айкын айтты да. Ал-иман вал хаяу qurana. Ыйман менен уяттуулук экөө ынак жолдош. Кадимки сөмөй менен ортонду көтөргөндөй эле. Бирөөсү эле кетсе ыйман деген, экинчиси дароо кетип калат. Демек ыйман эле кетсе уят кетет. Биз азыр ошондой да. Таптакыр башка да, мисалы, отура калса бардык жагы көрүнөт. Мен эфирде мындай сөздөр сүйлөбөшүм керек эле, бирок эми сүйлөгөнгө мажбур болот. Ооба. Анан эми ушуну азыр мыктыке мындай маданияттуу түрдө сүйлөп атат. Мисалы, ушулар дагы мен ыймандуумун деп атат. Эгер ушулар ыймандуумун дей турган болсо, анда биз не дейбиз? Жок, жакшы эле жерде экенбиз деп атат. Бирок эми үчүнчү этапка өтөйлү. Аллах Таала эң алгач эй адамдар деди, андан кийин эй ыйманга тамтуң басып келе жаткандар деди, андан кийин анан мынтти. Кантти? Астагфирулла. Qad aflahal mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun. Mu'minler kutuldu. Mu'minler ийгиликке жетти. Mu'minler алар бейиш менен сүйүнчүлөндү, бейишке жолдомо алды. Кимдери десе Алладина фи салатихим хашиун, алар намаздарын Кудайдан чын жүрөктөн коркуу менен окугандары. Көрсө мыктыке намазды дагы ар кандай окуйт экенбиз да. Бирөө коркуу окуйт, бирөө намаз окугандарга вай болсун деп келет. Ооба. Вот эми ошого кетип бартабыз. Намазды Кудайдан чындап коркуу окугандар бар, бирөө уялуу окугандар бар, бирөө жетектен коркуу окугандар, бирөө кожо көрсүн, бирөө нан жеш үчүн, бирөө чай ичүүнү окугандар бар да. Ошон үчүн акыркы аят чакырыгы муъминун, муъминдер алар жүрөгүндөгү ыйман ургуштап, өзүнө эле эмес, өзгөгө да таасир бере турган деңгээлге жетип калган инсан, ал чыныгы муъмин. Рахмат, Аллах разы болсун. Bir taqtab kiritsek, jana dinimizde var emesmi? El-imanu billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir vel hayri qadari minallahi ta'ala. Allah Taala жалгыздыгына иман келтирүү, анын пайгамбарларына, китептерине, периштелерине, жана жакшылык, жамандык, тагдыр, жана ахирет күнгө иман келтирүү бул иман деп эсептелип атпайбы? Эң негизги имандын шарты. Эми ушул жерден ошонун бирөөсүнө гана ишенип, бирөөсүнө ишенбей койсоң, сен анда толук имандуу эмессиң деп атат. Туурабы? Устаз. Берде биз ушул сөздү жактап алганбыз. Бирок эгер ичибизди чукулап көрө турган болсок, ишенебизби, ишенбейбизби Кудай өзү билет. Чындыгында биз өзүбүз да билбейбиз. Ушул нерсеге кантип ишенебиз, эгер ушул жөнүндө маалыматыбыз жок болсо. Ишенүү дегенде кантип ишениш керек анда? Ишенүү мына көзөйнектин көзөйнек экенине мен кандай ишенсем, ошондой ишенүү. Тозактын бар экендигине ошондой реалдуулук катары ишенүү. Болушу бар, болот. Демек, эгерде мына көзөйнек колунда турган болсо, ушул түшүп кетсе сынат. Мен буга ишенем да, түшүп кетсе сынат. Демек, буга мисал сөзүңүзгө каралчы. Мен ушундай эле, эгер намазды туура эмес окусам, тозокко түшөм. Астагфирулла. Ушундай эле ишенишим керек. Но түшүп кетсе сынат дегенде эле реалдуулук болуш керек мага. Эми Кудай өзү кечирет да, эми Кудай кечирүүчү да деп өзүңдү алдаган бул имандын алсыздыгын билдирет да. Эми Кудайга шүгүр, намазга туруп атабыз. Бирок бүгүнкү күндө ажык айткандай, устаз айткандай көтөрүлүшүбүз керек. Биз 15 жыл болду. Дарат алганды үйрөнүп бүтүшүбүз керек, намазды үйрөнүп бүтүшүбүз керек. Биздеги берилген эркиндик
Biz eyvак Allah Subhanahu wa Taala menен түз сүйлөшө турган деңгээлге жетишибиз керек эле. Азыр 15 жылдык эркиндикте динди үйрөнгөн адамдар үйүндө нанды да тузду да кудайдан сурап ала турган деңгээлге жетип калыш керек эле. Нанды да тузду да. Тилекке каршы өзү дуа кылды, дуасына өзү ишенбейт. Эмнеге десе биз талтаңдап жүрүп алдык. Баарыбыздын буга күнөөбүз бар. Иманды бекемдөө керек. Бул албетте ар ким өзүнүн үстүндө иштөө. Жана Владимир Ильич Ленин байкуш айткан да, илим алуу кудук менен ийне казган, ийне менен кудук казгандай. Бул өзү биздин сөз. Бул биздин хадисте да келет. Мына ушуну өзүн түшүнүүбүз керек. Ленин түшүнгөн ушуну, капыр түшүнгөн. Биз түшүнүшүбүз керек. Имандын үстүндө иштөө бүгүн өтө керек бүгүн. Мен кече да айттым, мурда күнү да айттым. Аллах Субхану ва Тааланы тааныбай туруп кантип ибадат кылабыз? Ооба. Аллах Субхану ва Тааланы önünde сурасаң айтыш кыйын, азыр бирөө жарым айта албайт. 99 ат сыпаты эмне үчүн коюлду илим катары? Анын ар бир ат сыпатыны үйрөнүү, Аллах Тааланы үйрөнүү, анан иман бышыкталат. Анан аны көрүп тургандай окулат. Рахмат агай. Биздин кесиптештерибиз ушул теманы кызыктуу өткөрүш үчүн бир топ иликтөөлөр жасаган болчу. Биздин кесиптешибиз Бекказы Кайыпбек уулу дагы ушул иман темасынын үстүндө иликтөө жүргүзгөн. Аны эмесе чогуу ошону көрөлү, андан кийин маегибизди улантабыз. Бул жашоодо мен ыймансызмын деген адамды эч ким укпаса керек. Кудайды жок деген адам деле өзүн ыймандуу деп эсептейт. Демек, ыйман чоң статуска ээ. Ал эми ал статуска жооп берүү ар кимдин эле колунан келе бербеси керек. Деги эле ыйман деген эмне? Ушул туурасында коомчулуктун оюн уксак. Түшүнбөйм. Ыйман это мисалы ыймандуу адам бул адамдарга жакшы мамиле кылат. Ыймандуу балдар ата энесин сыйлайт. Ушундай эми жакшы адамдар, ыймандуу адамдар деп ойлойм. Иман деген бул адам деген сөзгө татыктуу болгондо, көтөрө билгенде да ушул адамдын иманы болот. Пейили келен болот. Абдан жакшы адам. Иман адам жан дүйнөсүндө болгон иман Аллахка берилген. Иман эми адам жүрөгүнөн чыккан имандуулук деп ойлойбуз. Аллахка берилген мындай жан дүйнөсүнө. Иман дегенде ар кандай түшүнсөк болот. Иман деген менин оюмча бул эң негизгиси бул жүрөктө болгон сезим, башка адамдарга болгон жакшы сөз, жакшы мындай жүрүш турушуң, аларга сүйлөгөн жакшы сөздөрүң, мунун баары иман деп ойлойм. Белгилери боорукерлик, кайдыгер эмес боорукер, көп жакшы нерселер. Ну вот азыр эметип атышпайбы? Мындай хиджаб кийсе эле бул ыймандуу депчи. Бул ыймандын биринчи белгиси деп негизи көп эле айтса болот, бирок менин оюм боюнча негизи ыйман ар бир адамдын өзүнүн ичинде болушу керек да. Бул сырткы кебетеде эмес, ички ыйман болуш керек. Ички ыйман кандай болот? Ички ыйман мисалы үчүн ичип жегип кетпей, сабакты жакшы окуп дегенде, ата эненин тилин угуп. Ошондой. Так, ыймандуу болгондо эми ыйман деген ыйман деп ар бир көчөдө баскан ар бир немебиздин өзү бир ыйман да, мындай кандай десем. Ну, объяснить кандай түшүндүрсөм. Ну, иман дегенде мен мындай түшүнөм да, бул адамдын жүрөгүндө болгон тунук сезим деп түшүнөм. Иман деген. Имандын эң эле бир белгиси бул улууларды сыйлоо, кичүүлөрдү сыйлап ошол болуш керек. Рамазан 2016 теледолбоорунун түнкү эфири түз ободо эфирде.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ыйык ороза айыңыздар куттуу болгон болсун. Устазына жогоруда иликтөөгө күбө болдук. Адамдардын ой пикири ар кимдики ар кандай, бирок дээрлик окшош да. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, биз 15 жылдык аралыкта ыймандуулукту түшүнүп, биз адамдар ушунчалык жогорку деңгээлге жетип калышыбыз керек болчу дедиңиз. Бирок биздин акыбалыбыз моундай болуп атат. Мунун себеби кандай? Биздин шалакылыгыбыз. Биздин дегенде кимдер алар? Даватчылардын шалакы. Даватчы деген мен бир гана жанагы таблик жамаатты айтып аткан жокмун. Аллахтын динин жеткирем деген ниетте үйүнөн босогодон чыккан адамдын бардыгын мен даватчы деп эсептейм, жеткирүүчү. Ушулардын бир борборлоштурулуп иштебегендиги, жана өзүбүздүн да үстүбүздө иштебегендиги, муну түшүнсө болот. Бизде мурда кийин тажрыйба болгон эмес. Өзүбүз жыгылып, өзүбүз кайра туруп үйрөнүп аттык да. Бирок ошол эле учурда биздин арабызда ушул иман маселесине маани берели деген устаздар да болгон. Иманга маани берели деп. Кээ бирлер болду, ушу адеп оңолсо болду бизге. Адептүү болсо болду. Ичпей калса болду, тамеки тартпай калса болду, автобусда ордунан туруп берсе болду деп адепке басым койгондор болду. Кээ бирлер акыйдага басым койгондор болду. Кээ бирлер ушу имандын өзүн тартиптешибиз керек дегендер болду. Мына ушунун баары борборлоштурулган программа менен иштегенде элде эбак эле бир коомдук пикир калыптанып калмак. Иман десе бул эмне? Иман деген бул Кудайга ишенүү, анын жалгыздыгына ишенүү, анын пайгамбарларына ишенүү, анын акыркы пайгамбары биздин пайгамбарыбыз деп билүү, күнөө кылсаң тозокко кетесиң деп ишенүү, деп ишенимдин ислам койгон талабын билип калыш керек эле. Андан сырткары ишеним болсо, аны тазалаш керек. Жок, бул ислам ишеними эмес. Бул балким башка дин, башка философиялык окуудан келген ишенимдир. Но биздин ишеним мындай деп элде иманды анык жана так айтып бере алыш керек эле да. Бирок бул өтө маанилүү маселе. Рахмат. Садык уста, сиз да мына ошол элдерди дават кылууда өтө биз өзүңүздүн Кыргызстанда бир ордуңузду таап калган инсандардын катарындасыз да. Муктар агайдын айтканын азыркы ой пикирине сиздин жообуңуз кандай болот? Эч кандай кайчы пикир жок. Эң туура болгону бизде мыктык айткандай башында чаржайыт иштедик да. Аябай чаржайыт иштедик. Ар ким өзүнүн колдон келген аракетин кыла берди. Өз билгениндей. Анан мен эмнеге токтолгум келип атат. Жана мыктыке көз айнегин көрсөтүп, мен ушунун көз айнектигине ишенсем, колумдан түшүп кетсе, сынып кетишине ишенгендей ишенишим керек. Бул бир мисал да. Андан кийинки сөзү жанагы Кудайдын 99 ысым сыпаттарын айтып өттү. Бирок бизде көпчүлүк ушул ысым сыпат жөнүндөгү пайгамбардын хадисин окуганда пайгамбарыбыздын осуяты ким Аллах Тааланын 99 ысым сыпаты бар. Ким аны жаттаса, ал сөзсүз түрдө бейишке кирет дегендай бир хадис бар. Биз анын сырткы көрүнүшүнө гана маани берип, ошон эле которуп алып, ошентип жашап, анан ошентип жашатып келатабыз да. Бирок негизги маселе анын ички маанисинде. Маңызы данегинде да. Кантип десе, мен бир эле мисал түшүнүктүү болуш үчүн кыска нуска айтайын. Ас-сабур. Аллах Таала сабырдуу. Сен Аллах Тааланын 99 ысым сыпатын жаттагандан мурда сен Аллах Тааланын 99 ысым сыпаты менен жаша деп атат. Аллах Таала сабырдуу, сен сабырдуу бол. Аллах Таала кечиримдүү, сен де кечиримдүү бол. Качан сен Аллах Тааланын 99 ысым сыпаты менен жашаганыңда, анан сен ошол Аллах Тааланын 99 ысым сыпатын жаттадым, анан амал кылдым дей аласың. Демек бул дегени сен көрбөй туруп өзүңдүн жаратуучуңа ишенесиң. Мен эгерде намазымды туура эмес окусам, анда менин тозокко түшүшүм анык да деп айткандай эле. Куд ушундай мисал да, сөзүнүн кыскасы. Демек ыйман деп ушуну айтса болот. Демек биз Аллах Таалага ишенгенден кийин, Аллах Тааланын ар бир ысым сыпатына ишенип, Аллах Таала бизди жазалай турган зат экенине ишенип, жана анын бейишине дагы толук ишенип, дозогуна дагы ар бир нерсесине ыйман толук ишенсек, ана толук ыйманды болот экенбиз да. Сиздердин сөзүңүз. Устаздын сөзүнө толуктоо. Аллах разы болсун. Өтө сонун белгиленди. Аллах Таала эмне үчүн өзү жөнүндө маалымат берип атат? Бул
Алла субханала ва тааланын ат сыпаттары жөн берилип калган жок да. Бул Аллахтын өзүнөн келген маалымат. Философтор Аллах менен bir класста окуганда эле айтат да, астагфирулла, Аллах деген Кудай деген мындай, 7 кабат асман, ар бир асманда бирден Кудай бар, же дагы бир нерсе дейт. Ооба. Бир гана Аллах субханала ва таала өзү жөнүндө маалымат берет. Так маалымат бир гана өзүнөн келген маалымат так. Башка маалыматтын бардыгы жалган. Эми мына ушул маалыматты Аллах субханала ва таала эмне үчүн берип атат десе, кулу Аллах жөнүндө түшүнүгү болушу үчүн. Тааныш үчүн, билиш үчүн. Гаффар деп атат да. Гаффар жашыруучу. Бүт күнөөлөрдү жашыруучу. Жамандыктарды, кемчиликтерди жашыруучу. Же хуник нерселерди жашыруучу. Мына адамдын ички денесин карасаңыздар, мисалы үчүн өтө хуник. Ушуну көркөм кылып жашырып койду денени, тери менен. Туурабы? Эгер терини алып койсо адам кандай бир хуник көрүнүш да? Беле мисал. Өтө мына ушундай хабайс нерселердин баардыгын жаап жашыруучу. Bundan устаз айтып аткандай ала турган үлүш эмне десе, биз дагы кээ бир нерселерди жабышыбыз керек. Кээ бир кемчиликтерди бирөөлөрдө көрсөк жабышыбыз керек. Сабырга улаганда. Мунагу Аллах субханала ва тааланын 99 ат сыпатын турмушка киргизүү эмне десе, 99 ат сыпат адамдагы 99 караңгылыкты чыгаруучу ат сыпат. Мен атым менен атаңгыла жана сыпаттарым мен сыпаттангыла деп атат. Балдарыңарды атагыла жана менин сыпаттарым мен сыпаттансын. Пайгамбарыбыздын да сөзү ушул. Мына адамда караңгылыкты чыгар. Бул караңгылык чыкпай туруп кантип иман бекемделет? Кантип иман бекемделет? Мына бул нерселерге басым коюш керек болот. Устаз жана сизге кеңече бир жакшы маалымат айтып өттү да. Кайсы бир мектепке барып туруп, устаз лектор болуп сабак бергенчи барып туруп, ыйман деген эмне деп окуучулардан сураса, окуучулар баары жапыр айтып бул деген койду деген туура жиликтей билүү жана деген ата энени урматтоо, анан жылкы тепкенди билүү жана кыргызчылыкты улуттук кадасатка тиешеленсе деп айтышып. Бир кезде бул да биздин катабыз. Бир кезде биз исламга калпак кийгизгенбиз да. Чындыгында. Эми ушул жанакы мугалимдердин эми бир мамлекет ушундай маалымат берип атат да, ыйман сабагы деп туруп, бирок негизинен анын маңызы деген бар тетири болуп атат. Эми биз деген айтыңыз, биз өзүнүн шалакылыгыбыз ыйманды элге туура так жеткирүүдө бизде борборлоштурган, системалаштырылган бир багыт болгон жок деп атасыз. Эми мындан ары кандай кылышыбыз керек? Эми биз жана эфирдеги иликтөөдөн да көрдүк, элдин жогудагы ыймандуулуктун айрым бир элементтерин гана айтып, ошо менен оора болуп түшөт да элдерчи. Чыныгы элде маалымат жок койсо. Жок койсо. Чыныгы ыйман деген эмне, ыймандуу адам кандай болуш керек? Ошону так тариздеп элдерге түшүндүрүп берүүтөн бизге кандай кадамдар керек? Устаз. Бизде муктак айткандай азыр деле борборлоштурулган система жок да. Ачык айта алабыз. Жок. Анын үчүн биздин башкы төбөлдөр башын бириктириш керек. Анан кийин бир системага келиш керек. Келгиле эң негизги нерсе, фундамент өзөгүнөн баштайлы, бул омурткадан баштайлы, бул кайрыла турган болсо турбай калабыз. Азыр айтып атпайбыз мисалы. Мына көчөдөгү жаш балдар, жаш кыздар, эжелер анча-мынчалары ыйман деген ал адам, ыйман деген тигиндей, ыйман деген мындай деп таптакыр башка нерсени түшүнүп атат. Жакшы сабак окуш ыйман. Ооба. Уяда эмнени көрсө учканда ошону көрөт болуп атабыз да биз азыр. Ыйман дегенге мындай олуттуу маселе жасабасак, биз таптакыр тайып кете турган абалдабыз азыр. Биз сүйүнүп атабыз азыр баш кийимибизди асманга ыргытып, биз оңолуп калдык деп. Бирок сөздүн калганы мыктык уланып турсун азыр. Баягы менин айтайын дегеним, борборлоштурулган системага бир бүтүнгө келмейинче биз дагы көпкө чейин аксай турган болуп атабыз го дейм да. Менин чамам ушундай. Туура. Мен чолок акылым жетишинче айтайын да. Билбейм, башка мамлекеттерде, башка өлкөлөрдө кандай тажрыйба болгонун билбейм, бирок биз кыргыз элин, биздин кыргыз молдолорду эч ким билбейт. Демек ошо Кыргызстандагы алымдардын өздөрү ушул нерсени иштеп чыгышы керек. Бүгүн биздин алымдардын бир жетишкендиги бар. Катага жыгылай берип, пешенеси да, колу да, буту да мозоль болуп бүттү. Катага жыгылып. Эми бар жокту көрүштү да. Бияка барсаң муну сүзөт экенсиң, бияка барсаң муну сүзөт экенсиң, бияка барсаң аңгекке түшөт экенсиң деп. Ушул бардык каталар көрүндү. 15 жылдык эркиндик көп катаны ачып берди. Эми отуруп эле жаштар деле кетип калды. Садыбаков устаз азыр канчага келдиңиз? 48 кеп бардым. Аксакалдык чектен пайгамбар жашынан өттүк. 40 жаш пайгамбар жаш өттүк.
Бир кезде 20-25 жигиттер баштаганда. Азыр эми ушул устаздардын баары биригип чындап эле бир күн отуруп мындай бир программа кылбайлы балдар. Үйрө отуруп түз кеңеш. Мындай кылбайлыбы? Медреселерде мындай программалар кеңеши деген бар. Ооба. Мечиттерде мына нерседен баштабайлыбы? Элди агартууну, жана даватчы туугандарыбызга дагы мындан кылбайлыбы бүгүн элге деп бир аз жаңы нерсени башташ керек. А негизи бунун башаты эмнеде турат? Башаты жоопкерчиликте турат. Жоопкерчилик өтө коркунучтуу маселе. Ойлонсоң чачыңа карып кетет. Бардыгыбыз Аллах Тааланын алдында жооп беребиз. Эмнеге жооп беребиз? Колубуздан келип туруп кылбай койгон ишке жооп беребиз. Мына ушуну уюштуруп коюу колубуздан келеби? Келет. Ар бир адамга ыйманды түшүндүрүп коюу колубуздан келеби? Келет. Мен бир окуяны уктум да устаз. Мындан бир канча жыл мурда, бир 15 жылдай болуп калды ушул нерсе. 2002-жылы ошо Меккеге барганда мен уктум эле. Пайгамбарыбыздын бир зурияттарынан бирөөсү Африкага, ушундай бир джунглиге барыптыр даватка. Азыр да ушундай уруулар бар экен, элдер бар экен, джунглиде жылаңач кадимкидей, каннибалдар, жанагы арасында ооруп калгандар болсо өздөрү жеп алат экен. Ушул адамдарга барыптыр даватка, бир жалгыз өзү. Барып, 4 айдан кийин аларга кийим кийдирип, 6 айдан кийин намаз окутуп келиптир. Адам жегичтерди. Демек аракет кылса болот турбайбы? Мен айтып турам, биз кыргыздар адам жегич эмеспиз? Ооба. Кийимченбиз. Жогорку билимибиз бар ар бирибиздин. Аябай маданиятты сезебиз. Тилибизди түшүнөбүз бирибизге. Бизге андай эле курмандык эмес да. Жөн эле эртең менен туруп ассалому алейкум деп бир кошунаңа кир, анан наркага кир. Жарым саат ушул ишке бөлүп койсоң бир күндө. Бир адам агарып калат да. Биз ушуну жоопкерчилигин сезбей атабыз. Мына Рамазанда, мына долбоорда ушуга багытталды да. Рамазанда элдин жүрөгү тешелип турат. Эртең чык да, бир жыл кылбаган мээнетиң бүгүн кылчы эми демекпиз. Мунсуз иш чылбайт ордунан. Устаздардын өзү чогулуп, көп болсо бир 30га жакын устаз бар. Алар эмнени кылат? Муну жалпы мусулмандар колго алыш керек. Бүт таравийде тургандар, намазга баргандардын баары жалпы колго алыш керек. Муну телевизордон көрсөк, эл ыйманды билбейт экен. Өлдүк го, биз эмне кылабыз? Кел биз ушуну жеткирип коелу деп, ар бири жапа тырмак жоопкерчиликтен коркуп кылышы керек. Ошондо бул нерсе жылат. Ансыз жылбайт. Мен бир ой келди да азырчы, биз көрүп жаткан телекөрүүчүлөрдө бир суроо болушу мүмкүн да. Ыйман тууралуу биз эле аракет кылып атабыз, аракет кылгандар бар депчи, китептер жазгандар бар болушу мүмкүн, гезитте макала жазган же сиз сыяктуу биз сыяктуу айткандар бар болушу мүмкүн да. Ыймандын шарттарыны түшүндүргөн кыргызча маалымат булактары бар болушу мүмкүн. Мен оюмча ушулар мүмкүн жетиликтүү болбой жаткандар да. Мен бүгүн да кайталайм. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дасыккан оратор болгон, чечен. Ал кишинин сүйлөгөн сөзү бир сөз менен бир канча маанини бере алган. Араб тилин билесиңер, араб тили өтө ушундай бир бай тил. Ушул тилдин ичинде да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүйлөм конструкциясы өзгөчө болгон. Мээге ошо жанагы ашка кыт куйгандай ушундай. Ушул киши ыйман маселесин сахабаларны өмүр бою тарбиялап келди. Пайгамбардын пайгамбарлыгын көргөн, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мөжүзаларын көргөн сахабаларга өмүр бою ыйманды сабак берип келди. Бул мындай эле барып сүйлөп коюу менен болуп кала турган иш эмес да. Бул ар бирибиз өмүр бою мээнет кылыш керек, тынбаш керек. Рахмат агай, азыр бизде бир телекөрүүчү түз эфирге суроо бар экен. Ардактуу замандаш, биз сизди түз эфирде угуп жатабыз. Алгач өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Ассаламу алейкум. Алло, саламатсыздар. Ассаламу алейкум. Котманды кушак кечиңиз менен. Сиздерге да. Эже сурооңузду беребиз. Айыбыз болсун, Аллах сиздерге разы болсун. Мен ушу бүгүнкү ыйман темасында Мыкбекке, Садыбакас устазга ушундай ыраазы болуп отурам. Абдан жакшы, биз билбеген, биз укпаган нерселерди айтып берип атасыздар. Ушу өзүңүздөр айткандай кыргыз элине ушу абдан көпкө ушундай маалыматтар болуп турса жакшы болот эле. Мен да өзүм намаз окуйм, бирок мен да ушу барган жерлерге ургачы адамдарга кичине өзүм билген нерселеримди айтып жүрөм да. Бирок ошентсе да мен бир ыйман жөнүндө суроо бергим келет да.
жалпы кыргыз элин өзгөчө ушул аял жолдошторубуз кандай жакшы ыйманга чакырсак, ушулар адептүү болсо, жанагындай көчөгө чыкпагандар болсо, ушундай үйлөрүндөгү үйүнүн башчысын сыйлап, балдарына бир жакшы таалим тарбия берген инсандардан болсок деп ойлойм да. Ушундай жакшы бир аял жолдоштор үчүн жакшы бир ыймандардан айтып койбойсуздарбы? Рахмат. Негизи эркектер көпчүлүгү мешитке барабыз. Атым Райым бүбү. Райым бүбү, Аллах разы болсун. Аллах сиздин дагы ыйманыңызды бакубат кылган болсун. Сиз сыяктуу ыймандуу эжекелер көбөйө берсин коомчулугубузда. Негизи эркектер көбү мечитке барат, көп жерден мындай бир коомчулукка аралашып, ыйман жөнүндө маалымат алышы мүмкүн. Ал эми аялдар көпчүлүгү үйдө турат. Анан негизи ушул ургачы жамаатка кантип ыймандуулукты жеткиребиз деген суроо болуп атат да азыр. Ыйман жөнүндө сөз болуп атканда, мындан бир канча жыл мурда ыйман сабагы мектептерге кириш керек, анан ошондо оңолобуз деп аябай алып урушканбыз да, көкүрөк какканбыз да. Ошол система, ошол программа жүзөгө ашмайынча биз ийгиликке жетпейбиз, ачыгын айтканда. Мен кече эмеде Россияда болуп калдым, ошондо анча-мынчалар суроо берип, биздин балдарыбыз 6 жашка чыгып калды, 7 жашка чыгып калды, Куранды качан жаттатсам болот деди. Анан мен айттым, аттейин кеч калыпсыз, Куранды балаңызга жаттатыш үчүн үйлөнө электен мурда аракет кылышыңыз керек эле десем эле, тарс эле санын чаап, бул эмне дегениңиз? Мен үйлөнө электен мурда балама кантип Куран жаттатам деп баштады. Анан мен айттым, ой, ошол азыркы перзентиңиздин мээримдүү энесин тандоо менен перзентиңизге Куран жаттатуунун арыгын ошондо чабышыңыз керек болчу, тазалашыңыз керек болчу. Анан эми биз аттин ушу бир ыймандуу коомду көрөт бекенбиз дегендеги азыркы самап жаткандагы коомду азыркы бала бакчадан баштап тандашыбыз керек да, тарбиялашыбыз. Же болбосо жигиттер үйлөнөрдөн мурда, кыздар турмушка чыгардан мурда бири-бирин тандоо менен башталыш керек болчу да. Бул эми бир бурчу. Ал эми эркектер мечитке барып угуп атат, деген эме болуп атат. Мечитке барып уккан эркектер 3 түргө бөлүнөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заман аяктап калганда менин эркек үммөттөрүм жылып жүрүүчү темир ээлерге минип калат. Анан алардын мактануу максатта мечиттин айланасында токтотуп коюшат. Анан алар мечитке киришет, анан намаз окушат. Бирок ошолордун үйүндөгү аялдарын эгер текшерип келе турган болсоң, анда алар кийимчен жылаңач. Кийимчен жылаңач азыр чын эле анча-мынча. Жумага барыш мода болуп калды. Ошон үчүн бирөө темир тулпар мактангысы келип барса, бирөө жуманы модага айлантып баргысы келсе, ал эми 3-чү бөлүгү жөн гана ушул жума менин фарзым деп, ошол 3-чү бөлүк гана өзүнүн аялына жумадагы хутба кылган имамдын, маселе кылган имамдын маселесин айтып келет. Ал эми 2 бөлүгү таптакыр айтып келе албайт алар. Ошон үчүн аялдарга атайын бир буруч ачып, аларга имани лекцияларды айтып турбасак, анда болбойт. Ийгиликке жетишпейбиз. Эгерде эркек иманга келе турган болсо, анда иман ошол эшиктин астынан эле келет. Анан аял иманга келе турган болсо, анда иман демек үйдүн бурчуна чейин жетет деген сөз бар эмес бизде. Ушул туура түшүнүк. Азыр кече туура айтып атат ушул. Жаш жубайларга тигиндей мындай. Аны үчүн эмне кылыш керек? Аны үчүн дагы эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин мисал келтирели. Мутике сонун бир маселе айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам араб сөзүн сүйлөөдө ушунчалык сөз чеберчилик терең болчу да. Пайгамбар мынтте: "Иякум ва хабара ад-дамин." Гөңчү коңуздардан оолактагыла деди. Бул сөздү уккан сахабалардын бүт бардыгы араб болсо дагы пайгамбардын оозун тиктеп туруп коюшту. Пайгамбар эмне деп атат я? Гөңчү коңуз, сен түшүнөсүңбү деп жандагыдан сурады сахаба. Жок, сен түшүнөсүң жок. Эмнени сурап атат? Айтып атат пайгамбар. Пайгамбардан бирөө сурады: "Я Расулаллах, бул гөңчү коңуз деген эмне бул?" Жана биз мал кайтарганда кичинебизде бир коңуз бар, göңдү томолоктоп алып арканча айланат ал дагы. Арканча кетет дагы барып ийине батыра албай уар болуп жүрө берет ал, келе солонуп. Анан аны биз дагы göңүн чачып тастасак, дагы анан göңүз деп кетет анан. Göңчү коңуз деп ушуну айтат. Пайгамбар айтты. Бирок бул жердеги хабара дамин деген göңгө өсүп калган көк чөп деген түшүнүк экинчи мааниси. А дагы бир мааниси göңчү коңуз. Араб тилинин өтө терең экендиги, пайгамбардын сөз чеберчилигин байкаң.
Пайгамбардан "Я Расулалла, бул көң чугоңуз деген эмне өзү?" деди сахабалар. Түшүнбөй атабыз. Пайгамбар айтты: "Көң чугоңуз дегенби? Же кадра эддамин дегенби?" Анда түшүндүрүп берейин. Ал дегени гөндүн кыктын үстүнө өсүп калган аябай татынакай кызыл гүл, сабагы да жапжашыл, жалбырактары да мыкты, барып мынтип эле жыттасаң аябай жагымсыз сасык жыты бар. Үзөйүн десең тарс эле сынып солуп жатып калат. Деди. Я Расул түшүнбөй атабыз. Бул дегени тарбиясы тайкы үйдө төрөлүп, тарбияланып, жетилип калган таптакыр ыймандан куржалак, адеп акылактан көрөнгөсү бош, тарбиясы тайкы жайда өскөн бир сулуу кыз деди. Демек биз ошондойду тарбиялап койдук азыр. Эми биз ушул коомду качан оңдойбуз билбейм. Мен бул коомду оңдогондон көрө мен бала бакчадан баштайын дегенимди эми мыктыга эп көрбөйбү сөз сизде. Эми сөзүңүз каралча эме эмеспи? Исламдын позициясында бул аял жалпы адамзаттын бир бөлүгүн түссө, ошол калган экинчи бөлүгүн дагы тарбиялай турган бул аял экен да. Аял бир гана эле өзүн эле эмес, адамзаттын калган бир бөлүгүн да тарбиялай турган үй бүлөдөгү мектеп, институт бул аялдан башталат экен. Мекен аял чындыгында. Себеби бардыгыбыз энеден төрөлгөнбүз да. Энеге жакынбыз. Айша радиаллаху анхадан бир хадис келет. Мадинанын аялдарына Аллах разы болсун деп баштайт. Аялдарыңарды орогула деген аят түшкөндө, бул аят эркектерге түшкөн аят экен. Аялдарыңарды орогула деген. То есть аялдар жалаңаш жүрсө бизге проблема Аллах алдында. Аялдарыңарды орогула деген аят түшкөндө, ушул аятты жарыялап өттү дейт да. Эми ал кезде ошо аят түшкөндө аяттарды жарыялайт эле. Анан кечине сахабалар келип мечиттен үйлөнүп жаттап кетет эле. Мадина арынын уюгундай болчу дейт да. Күндү түндүр ушу вузулдап ар бир үйдө аят жаттайт эле дейт. Аялдарыңарды орогула деген аят түшкөндө, Мадинанын аялдары, мусулман аялдар, колдорунда бар нерсе менен бүт бар жоон урашты дейт. Колдорунда таппай калгандар, эч нерсе таппай калгандар жерге талп этип отурду дейт. Биз Аллах Тааланын буйругун аткарбаган акыбалда бир кадам таштабайбыз. Отуруп калды дейт, анан эрлерине бирлер барып, аялың базарда отурат, терде отурат. Эмне болду? Ушундай аят түштү эле, ал мен күнөө кылып баспаймын. Мен отуруп, кыймыл аракет кылбаймын. Күнөөкөр катары аракет кылбаймын деп отуруп калды десе, анан үйүнөн же ошон кошунасынан бир нерсени таап апарып, ороп алып келишти үйүнө дейт да. Ошол аялдардын ичинде кемпирлер да болгон. Машалла. Мен устаз менен талаша турган жерим ушул да. Кемпирлер да болгон анын ичинде. Жаш кыздар да болгон. Аллах субхана ва таала аялдарды жашына карап таштап койгон жок. Бүгүн проблеманы мен ушундан байкайм. Эркектер аялдарына иман болушу керек. Үй бүлөдө эркек иман болбосо аял оңолбойт. Аял оңолбосо дин кирбейт. Имандык кандай? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Силердин араңарда эң жакшыңар аялдарына жакшы мамиле кылгандар. Мен аялдарыма жакшы мамиле кылуучумун" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялдарына кылган мамилесин карасак, сабак берген аялдарына. Эркек аялына сабак бериш керек үйүндө. Кыздарына сабак бериш керек. Ата сабак бериш керек. Күндө 5-10 мүнөт аялына сабак бериш керек. Аялына сабак берсе, сериал сабак берет. Көчө сабак берет. Ал 60га чыкса да, 60 кой 80ге чыкса да 18 жаштагы кыздай жасанып чыгат көчөгө. Эр да баары бир. Балдардын атасы. Аялдын табиятында бар эрди угуу. Эрди угуу бар аялдын табиятында. Угат эрин. Мечиттен угабы, эр же атай аял үчүн даярданабы бир китеп табып алып, бирок маселе ошондо биз эркектер аялдарыбызды тарбиясын бербей атабыз. Аялдарыбыздын укугу бар бизден тарбия алууга. Биз никеде буга вада кылганбыз. Никеде вада бар буга. Биз аманат, аял кабырга дейт. Аны түздейм десең сынат дейт. Түздейм деген эмне десе, ага керектүү болгон шартты бербесең сынат аял. Анын шарты эркектин тарбиясын көрүү. Эркек имамдык кылыш керек үйдө. Намазга өзү өтүш керек. Аялын да намазга тургузуш керек. Жана таалим бериш керек. Намаздан кийин 15 мүнөт курбандык кыл. Сабак бер аялыңа. Кел бүгүн иман жөнүндө сүйлөшөлү. Кел бүгүн мына жөнүндө сүйлөшөлү. Башында
революциялар болот. Койчу, эми сен мага молдо болдуңбу, кече өзүң ичип жүрбөдүңбү, беде не чокчойтуп не сакал коюп алдың. Жарым ушуга барат биздин аялдар. Бирок акыры баары бир түшүнөт. Баары бир түшүнөт. Эркек үйдө авторитет болбосо, авторитет болбойт эгер имамдык кылбаса. Авторитет болуунун эки эле жолу бар. Же муштум, же акча, же бийлик, же имамдык. Имамдык кылбасаң акчаң менен гана. Акчаң төлөгөндөн кийин сен бүттүң уже. Эч ким эмесмин сен. Балдарың алып кетет бийликти. Пенсияга чыктыңбы, бийлик балдарга өтөт. Сүйлөп көр. Эне балдарды башкарып ат, атаңа мунуну берип кой болду. Же бийликтен кеттиң болду, о огородко чыгарып коет. Колой картинканы карматып, же базарга бар дейт. Имамдык кылсаң гана авторитет болот. Өмүрүңүн аягына чейин. Өмүрүнүн аягына чейин. Муну биз түшүнүшүбүз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менден бир сөз болсо да жеткиргиле. Муну сөздөн эркектердин насибасы бар өзүнө ала турган. Кайга жеткирет биринчи үйгө жеткирет. Демек бүгүнкү күндөгү актуалдуу маселе эркектигин билиш керек экен да. Үйдө дагы. Үйүндө аялын башкара албаса, коомду башкара албайт. Коомдо эркектердин майдаланып баратканы, фитначыл болуп баратканы, ушакчыл болуп баратканы үйүндө аялына күчү жетпегенден. Аялга күчү жетет десе биздер муштумду айтат. Жок. Рахмат. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканыбызга Аллах Таалага ыраазычылык билдиребиз дагы. Бүгүнкү темабызды дагы улантабыз. Буга чейин сиздердин назарыңызда да куттуктоолор жана кечирип кой рубрикасы болуп өттү. Кечирип кой рубрикасында Жакут Сыдыковго ыраазычылык билдиребиз. Аллах Таала ал кишини дагы иманын бакубат кылып, Аллах Таала ар бир иштерине береке берген болсун. Урматтуу замандаштар, сиздер дагы ошол эфирдеги чыккан сандарды терип, WhatsApp аркылуу өзүңүздөрдүн Рамазанга болгон куттуктоолоруңуздарды, жагымдуу пикирлериңиздерди билдирсеңиздер болот. Бир өтүнүч, ошол куттуктоолорду өзүңүздөрдү тааныштырып, кененирээк айтсаңыздар дагы абдан максатка ылайыктуу болот. Кадырдуу замандаштар, бүгүн эфир бою биз сиздер менен ыйман тууралуу ушундай берекелүү устаздардын акыл насааттары менен өткөрүп жатабыз ушул түнүбүздү. Дагы бир жолу устаздарды тааныштырып өтө турган болсок, Куран Нуру Ислам институтунун Куран жаттатуу борборунун мүдүрү Садыкас Ажыдолов жана ошондой эле биздин Аян телеканалынын биздин устазыбыз, жетекчибиз Мыктыбек Ажы Арыстанбек агай бизде конокто. Замандаштар, бүгүн биз ушул ыйман тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Ыймандуулуктун жоголуп баратканы же келаткандыгы же пайда болуусу, ушул ыймандын кандай негизи ушул ыйман деген сөзгө маани берип, анын алкагында кеп кеңеш куруп жатабыз. Устаз жанакы сөзгө эле улай, демек эркектер деген өзүнүн эркектигин билип, үй бүлөдө өзүнүн башкаруучу экенин билиш керек. Анан аялдар ошол ыйманды эркектерден үйрөнүп, өзүнүн ыймандуулугун билгенден кийин алар балдарды тарбиялап, коомчулукта ыймандуу коом пайда болот деген сөз айттык да. Эми ошол ыйманды жайылтууда деген биз борборлоштурулган, бир системдештирилген иш аракеттерди жүргүзүшүбүз керек деген да сөздөрдү айттык. Ыйман эмне экендигин элге жалпы жумурай журтка түшүндүрүүдө көптөгөн иш аракеттер болуш керек экендигин айттык. Дагы кандай жыйынтыктарды айтасыз? Садыкас устаз, сизден айтсак. Мен борборлоштурулган система дегенди көпчүлүгү кандай түшүнүп атат билбейм. Менин өзүмдүн сөйлөгөн сөзүмдөн өзүмдүн чыгарган тыянагым борборлоштурулган система деген ал ар бир эркектин өзүнүн жүрөгүндө жашаш керек. Да. Ал ар бир эркектин жүрөгүндө жашаш борборлоштурулган система десе, анан бизди көрүп турганда азыр монголдор чогултуп туруп эртең бизди тарбиялап турбайбы деп карап отурса, анда кечиктик, биз өлдүк деген түшүнүк. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам «Иза раайтум мункаран» эгерде араңардан кимдир бирөө шариатка дал келбеген нерсени көрүп кала турган болсоңор, анда алыңар жетсе, колуңар менен өзгөртүп койгула. Колуңар менен өзгөрткөндө өзүңөргө, коомуңарга, диниңерге бир аз залакасы жете турган деңгээл болуп калса, анда тилиңер менен айткыла. Тилиңер менен айтып, жоорап, безилдеп айтканыңарда дагы өзүңөргө дагы, чөйрөңөргө дагы, диниңерди дагы бир аз көз ыйпала турган болсо, анда ошол коомду, ошол ишти жүрөгүңөр менен жаман көргүлө. Бирок колуңар менен өзгөртө албай, тилиңер менен безилдеп жеткире албай, жүрөгүңөр менен гана жаман көрүп тим болушуңар, бул силердин жүрөгүңөрдөгү ыйманыңардын алсыздыгына далил. Жанагы хижаб аяты түшкөндө Мыктыбек айтып атат. Отурган жеринде талп этип отуруп калды деп. Ошол өзү ыймандын өзү. Ой, эмнеге мынтип түшүрдү экен?
кичине кое турбада, бир ачык туруп алсак, жүрүп алсак болбой эле дебей, базардагысы базарда, мазардагысы мазарда туруп калган, ошол имандын өзү. Мен айтайын деген борборлоштурулган система ал эркектин өзүнүн жүрөгүндө жашаш керек. Аялы жарым жалаңач болуп чыгып жатса, колунан камап отургузуп болбойт муну деп тил менен айтып өзгөртүш керек болчу. Анан ошо аялыма күчүм жетпей калды да, аттиң ушул аялымды деп мисалы ажырашып кете албай, же оңдоп кете албай жүрөгүнөн баягы кайнап жүрүшү ошол эркектин өзүнүн жүрөгүндөгү имандын алсыздыгы. Буну биз коомчулукка колдонобуз ушул хадисте. Сен коомуңдан бир жат көрүнүштү көрсөң деп, бирок ошол эркек өзүнүн үйүндөгү, же ошол имам же молдо ошол өзүнүн үйүндөгү коомундагы, өзүнүн үйүндөгү коом, өзүнүн коомундагы жат көрүнүштү көрүп туруп оңдой албаганы ошол молдонун же ошол эркектин өзүнүн жүрөгүндөгү иман алсыз экендигин ушул өз далил. Мен борборлоштурулган система деп ошол ар бир эркектин өзүнүн жүрөгүндө жашаган системаны айтып атам. Эгер эркектин жүрөгүндө иман борборлошто дегени ошол иманына жараша иш кылат, иманынан тышкары иш кыла албайт да. Иманы менен кеңешип иш жасады деген ылайык иш кылат ошо. Андан сырткары кыла албай калат адам. Мына ушундай акыбал болсо аялы сөзсүз күйөөсүн угат. Албетте. Эмнеге десе, аял деген аябай сезимтал жан экен, эркектин сырын тез эле алып коет экен. Имандуу болуп көрүнгөнү менен имансыздын ишин кылып атса, аны аялы эч качан укпайт. Анын эки жүздүүлүгүн, артисттигин билет да эми. Койчу дейт. Чындап иман менен борборлошкон абалда иш кылган адам аны аял укпай кое албайт. Аллах Таала никени легализовать этип каттады да эри катын кылып. Аялы эрин угат барбир. Болгон эркек эки жүздүүлүк кылбаса. Маселе ушунда. Анын үстүнөн бүгүн балким бул да убактылуу көрүнүштүр. Эркектер өздөрү аялдарын урабайт бүгүн. Орамам деген аялдарды чечиндирет. Ушундай эркектер бар. Намаз окуган аялдарын кыйнаган эркектер бар. Сен мен досторума уят кылдың деп. Бул эми биз аялдарга айтат кээде телефон чалат, аяк бияктан жазып сурашат. Ушундай болуп атат деп. Биз башка эч кеңеш бере албайбыз. Сен сабыр кыл дейбиз. Дават кыл дейбиз. Аяштарыңа айт, дават кылсын, андай кылсын. Бул өтө оор абал. Ошол үйдүн имамы аялы болуп эсептелет негизи. Имамы аял болуп эсептелет. Аллах алдында аялы алдында турат. Иман маселесинде дагы бир мисалды алгачкы этапта арак 3 этап менен тыюу салынды деп атпайбы? Ошо акыркы тыюу салууда бир мисалды мен уктум эле. Бир сахабалар топ болуп отурган экен. Ошол жерде жанагы аят түшкөндө жанагы кулактандыруучу сахаба чуркап өтөт дейт да. Ошондо сахабалар эм куйган экен. Бири урттап да калган экен. Бири оозуна эм алып келген экен чөчөктү. Ошол кезде арак арам болду деп өттү дейт да. Ох, мунаны алып берейли. Саунага барып бир ышка алып жуулуп тазалап отурган эртең баштайбыз деген жок да. Деген жок. Дароо ошол жерден автоматтык урттап эгени кусуйду дейт. Алдында сыргып туруп көзөн сындырып ийди дейт. Мадинада шарап дария болуп акты дейт. Муну эмне десе, муну иман. Ал арам болду. Хайбарда эшек эти арам болду. Хайбарда казанга салып койгон болчу. Эшекти. Үй эшектери. Арам болду. Өздөрү ачка, жалбырак жеп аткан. Ачка жебей койду. Арам болду, бүттү. Кыргызда ушул нерсе өтө сонун жеткен. Кыргыз арамдан жиркенчү эл болуп калыптыр. Арамдан жиркенет кадимкидей. Жана эшек маселеси чыкканда көрбөдүкпү? Коомдук жиркенүү пайда болду. Бул биздеги имандын бир аз гана чаң басып калганын далилдейт. Эгер ошону кайра ышкалап арчып койсо, бул маселе анчейин деле олуттууга айланмаган эмес. Сиз айткан азыркы мисалдар жанакы хижап тура оронгула деген аят түшкөндө баары таптап ордунда отуруп калды, кадам баскан жок, аракты кусуп жиберди деген динибизде жана мультазим деген сөз бар, ушул учурда да келеби? Мен бир сөз кыстарып кетейин. Мага мына кече Россиядан бир карындаштарыбыз чалып, ушу сиздердин лекцияңыздарды угуп отуруп, анан мен ушул бүгүнкү ыйык Рамазан айдын башталышын хижабы менен баштайын деп жолук салынды, мага дуа кылып коюңуздар деди. Ошентип жазды, чалды, анан дуа кылдык. Эми ошол көрөрмандар дагы эжелер
ошол сиздердин бир тууган сиңдиңиздер Москвада иштеп жүрүп, ошондой оор кырдаалда быйык Рамазан айын ошол хижап менен баштап атат да. Бул дагы ошол имандын Аллах жакшылык бериптир. Амин. Жакшылык бериптир демек. Мультазим деген ал намазды намаздай, орозону орозодой, зекетти зекеттей бүт бардыгын өз бул имтисал деген Аллахтын буйругун эмнеге мынт экен, эмнеге мынтпейт экен дебей аткарганда аны мультазим деп коет. Оба ошол мультазим. Оба азыркы мыктык айтып жаткан арак аяты ал Дасторкон Маида сүрөсүнүн Дасторкон аятынын 91-92 аяты түшкөн учурда оба ошентип оозун алып баргандар төгүп бирди, ичкендер кусту, иши кылып бүт бардыгын. Ыйман деп ушуну айтат. Чыныгы ишенүү. Чыныгы ишеним, чыныгы иман. Суроо жок. Ооба. Эмнеге дегей. Мына менин мисалы ар аптада ар ишембиде атайын жогорку чиндеги эжелерге сабагым бар да мисалы. Анан эми алар чынында өзү кызы дагы кичинекей кызы кыяк тартып баягына музыка, пианино, музыка аспаптарынын түрү, ичимдиктердин түрү баягы бир жылдардан беркилери. Иманга келгенден кийин бардыгын алып барып, сындырып, кече айтат. Ой, ушул музыка аспабынын бирөөсү калды, кичинекей ушуну эмне кылсам экен? Же тегеле койсом экен, же ушу Рамазандын шарапаты менен талкала берсем экен деп атат. Демек ушунун бүт бардыгы имандан айнанай. Иманын жогорулап жатат. Иманы күчөп атат. Андыктан ошол эфирден пайдаланып, апалар, эжелер, жеңелер, карындаштар, кыздар айнанайындар. Силер иманга келсеңер, демек мыктык айткандай, мекен иманды болот. Анткени силер мекенсиңер. Буйрса. Кыргызда сөз бар го, атасы жиндинин бири жинди, энеси жиндинин баары жинди. Миңи жинди деп бекер. Эне барыбыз энени карайбыз да. Мен бир кезде бир досту четке узатып атып, кулагыма шуураган азырга чейин угулат да. Силер мындай барсаңар оңолбойсуңар дейт. Силер дейт, энеңерди зордоп койсуңар деди. Башында маани бербедим. Кийин самолет учуп кеткенден кийин мен түшүндүм бул кепти. Биз азыр кыздарыбызды таштап койдук, энелерибиз. Кыздар идиштин ээси, жатын кыздар да, эркекте эмес. Аллах субхану ва таала аялдын жатынында адам жасайт. Адамды аялдын жатынында 9 ай бою жаратат. Аны биз кимге бердик ал идишти? Кудай билет, кайерде гана жүргөн жок биздин идиштер. Биздин мекендер каякта гана жок да. Биз буга эркектер катуу жооп беребиз. Бул өтө коркунучтуу маселе, өтө катуу жооп беребиз буга. Ошон үчүн мына ушуларды кайтаруу маселебиз бар. Ушуларыбыз кайтса, биринчиден биздин аброй, биздин энелерибиз кайра үйгө келсе. Экинчиден биздин келечек муун бул. Бизге ким төрөп берет? Ким төрөп берет? Булганган идиштен булганган адам туулат. Тилекке каршы кыргыз коомчулугунда ушундай тез көрүнүштөр дагы бар, бирок учубуз кур эмес. Кудайга шүгүр, жакшы жакка өзгөргөн натыйжаларыбыз дагы бар. Буну менен дагы сыймыктансак болот. Анткени Садака Сажы жетектеп жаткан Куран жаттатуу, Куран нуру институтунун жанында дагы бир кыздар бөлүмү ачылган жатат жакында. Аллах таала өзү береке берген болсун ошол ишке. Бул дагы бир жакшы жыйынтык деп эсептейбиз. Анткени кыздар дагы Куран жаттап эметсе, Куранды үйрөнсө, Куран менен жашай турган апаларыбыз, энелерибиз коомчулукта канчалык көбөйгөн болсо, биздин коомдо дагы жанакы энеси жиндинин коому бүтү баары жин эмес, наоборот баардыгы жакшылар пайда болот экен деп ойлойбуз да. Устаз, бүгүн ушунчалык убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз сизге. Аллах разы болсун. Кыйналган жоксузбу, мындай бериз? Кыйнап койгон жоксузбу? Жок, тескерисинче жакшы. Рахат алдыңызбы? Мен мисалы сиздер менен отуруп аябай рахат алдым. Өзүм ушунчалык ыйманыбызды азыктандырдык да. Рахмат, Аллах разы болсун. Аллах разы болсун сиздерден. Аллах разы болсун. Мен эфирден пайдаланып азыр сүйлөп жатканда аябай акылдуу, эстүү болуп сүйлөп жатканда көрүнүп аткандырмын да балким. Бирок мен азыр аябай уялып атам чынында. Эмнеге? Аябай кызыктыруу бердиңиз. Эмнеге деп. Көптөн бери мындай суроо уган экен. Чынында баягы борборлоштурулган система айтып атканыбыз менен иштете албай атабыз да. Мен го мисалы кичине иштешим мүмкүн өзүмдүн үй бүлөмө. Дагы бир досума барып, сен неге иштебей атасың? Дагы бир досума, сен неге иштебей атасың деп ошолорго айта албаганым үчүн мен чынында уялып атам чын эле.
эгер баардыгы ушинтип уяла турган болсок, анда биз тез эле оңолуп кетебиз, буюрса. Иншалла. Устаз, жана өзүңүз да Кур'ан борборун жетектеп жатасыз. Мына ошол бүгүнкү биздин отуруткан кечебиз Рамазан айы дагы өзү Кур'андын айы. Мына ошол айда деген көптөгөн Кур'андын майрамы болуп, Кур'ан окулуп, көптөгөн мечиттерде хатым таравихтер окулуп, негизи Кур'андын шарапаты болот эмеспи ушул айда. Эртеңки эфирибизде дагы ушундай убакыт өткөрүп берсеңиз, келип Кур'ан жөнүндө сүйлөшүп, бүгүн ыйман жөнүндө сүйлөштүк, эртең Кур'ан тууралуу, Кур'андын маңызы, анын мааниси жашообузда болгон орду тууралуу кеп кеңеш курсак кандай дейсиз? Өтө сонун болот. Эгерде Кур'ан жөнүндө, Кур'андын тегерегинде, Кур'андын фазилети, анын касиети, аны таркатуу, аны жаттатуу иши кылып, Кур'ан жөнүндө сөз боло турган болсо, мен бүт баарына даярмын. Аллах разы болсун сизден. Аллах сиздин дүйнө ахирет ишиңизге береке берген болсун. Амин, Аллах разы болсун. Мыктыбек агай, мен ушердем. Сиз ушул жердесиз. Ушерде жашап атам. Аллах сизге береке берсин, Аллах сизге күч кубат берсин. Дин үчүн кылып аткан кызматыңыз, мээнетиңиз үчүн Аллахтын астында жакшы жазалар менен жазаланган болсун. Бүгүнкү ыйман туурасында сүйлөшүп атабыз. Бир пайдалуу нерсе айта алдыкпы устаз бүгүн? Бир маңыздуу сөз айта алдыкпы? Жеткирүүчү Аллах. Биз өзүбүздү куткарышыбыз керек. Биз айттыкпы, демек кутулуп атабыз. Ушул пайда. Жеткирүүчү Аллах өзү. Кеп ушунда ар ким өзүнүн колунан келген ишти кылыш керек. Демек хидаятты Аллах Таала берүүчү, ал эми биз аракет кылышыбыз керек. Негизи могул орозодо 30 күндүк программабыз, түнкү эфирлер кандай өтүп атат сиздин оюңузча агай? Мен чын айтсам билбейм. Мен өзүм биякта отурам да. Анан берен саарлык кылып, барып намаз окуп, анан үйгө барып уктап кайра эле келип атат. Мен сураганга деле адам көрбөй атам өзү. Сурайын дегенге деле. Мен чын айтсам билбейм ушуну. Аллах ушунун баарын тафтиштирип ишке ашырып жаткандыгыңыз үчүн сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү мына ушул биздин жакшынакай элге тартуулаган жакшы маанайдагы берүүлөрүбүзгө көмөктөрүн көрсөтүп келе жаткан биздин бир туугандарыбыз бар. Адалдыгы тастыкталган Алаток колбасалары бар. Мына ошол бир туугандарыбыз дагы ыраазычылык билдиребиз эфирден. Алардын дагы иштерине Аллах Таала береке берген болсун. Заманыбызда дайыма ошол адал азыктар көбөйүп, элдин баардыгы адал азык менен гана тамактанып, сиз айткандай арамдан жийиркенген адамдардын баардыгы бүтүндөй ушундай айланып калса экен да. Баардык адамдар ушу арамдан жийиркенип калса экен. Анткени арамдан жийиркенбеген адамдар толтура бүгүнкү күндө жашообузда. Адаттуу замандаштар, кадырман көрөрмандар, Рамазан 2016 долбоорунун бүгүнкү эфири да ушун менен өзүнүн соңуна келип жетти. Ар бириңиздерге жагымдуу маанай, жалпыңыздардын жүрөгүңүздөгү ыйманыңыздар бакубат болушун тилейбиз. Ар дайым, ар убакта сиздер жакшылык үстүндө болуп, бактылуу болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.